Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан аял затына кыскача насаат. Имам Али ибн Абу Талиб радияллаху анху айтат: бир күнү пайгамбарыбызга бир аял келип мындай деп айтты: мен бир адамга күйөөгө чыкканда турам. Ушуга кандай карайсыз деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жылмаюу менен жооп берди: аялдын алдында эркектин акысы өтө көп. Аткара аласыңбы деди. Эркектин кандай акысы бар деди аял. Эгер сен аны тарынтсаң, Аллага каршы чыккан болосуң. Жана сенин намазың кабыл болбойт деди. Дагы айтышыңызды өтүнөм деди аял. Эгер аял күйөөсүнүн уруксатсыз жок көчөгө чыкса, анда ар бир кадамы күнөөлүү болуп саналат. Дагы айтышыңызды өтүнөм деди аял. Эгер күйөөсүнө жаман сөз айтса, анда кыямат күнү тили менен асылат деди. Дагы айтышыңызды өтүнөм деди аял. Эгер аялында байлык болуп туруп, күйөөсүнө жардам бербесе, анда акыретте жүзү кара болот деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дагы айтышыңызды өтүнөм деди аял. Эгер күйөөсүнүн байлыгынан, малынан оордап, башка бирөөгө берсе, жана ал үчүн кечирим сурабаса, анда Аллах анын садакасын жана зекетин кабыл кылбайт деди. Дагы айтышыңызды өтүнөм деди аял. Кайсыл бир аял күйөөсүн урушса же каргыш сөз сүйлөсө, анда тозокто тили менен асылган болот. Жана музыка бар жерге барса, же ошол жерге акча берсе, анда сооптор күйүп кетет. Ал эми андагы кийимдер ага мындай деп айтышат: берекелүү күндөрү жана күйөөңдүн алдына кийбей, бизди харам жерге кийип жатасың. Мындай аялдарды Аллах тозокто 1000 жыл күйгүзөт деди. Бул нерселердин баарын угуп бүткөн соң, ал аял айтты: о Аллахтын элчиси, буга чейин күйгө чыккан эмес элем, мындан ары да чыкпаймын деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: күйөөгө чыксаң канча сооп табарыңды айтып берейинби? Уккунуң анда. Эгер күйөөң сага Аллах сага ыраазы болсун деп айтса, анда бул 60 жыл ибадат кылгандан да жакшыраак. Эгер сен ага бир тамчы суу берсең, 1 жыл орозо кармагандан да жакшыраак. Күйөөң менен ойноп күлүү 60 кулду боштондукка чыгаргандан да жакшыраак. Күйөөңдүн мал дүйнө байлыгын сактап, жана анын туугандарына жакшы мамиле кылсаң, 5 мал намаз окуп, орозо кармап, анда ал нерселер 1000 жолу Меккеге барып, Каабаны айлангандан да жакшыраак деди Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам.